Assalamu alaikum mekенdeштер. Мен ушул кайрылууну атайын кыргызстандыктар, биздин бийликтегилер жалпы журт уксун деп атайын жасап жатам. Могу Москвадагы кечеги бүтүн Кыргызстан Атакан Кимсанбаевичтин партиясы жасаган иштин жыйынтыгы боюнча да. Жыйынтыгы Кыргызга чоң зыян болду. Мен баса белгилеп кетейин, бул жерде иштеген таксисттерден ошол жерде мүчө болуп катышып койгон экен. Бүгүн көп жерде таксисттерди текшерүүлөр жүрүп жатат. Тынбай токтотуулар болуп атат. Мына аэропортто атайын таксилер турган жерлерде келип текшерип, ошол кечеги болгон иштин айынан бизге чоң залал келип атат да. Айтайын дегеним, Атакан Кимсанбаевич, сиз мыйзамды өзүңүз айтмакчы жеп ичкен адамсыз. Мыйзамды ошончолук билип, мыйзам чегинде иш алып барам деген адам өзүнүн партиясындагы лидерлерди дейбизби же фанаттарды деп айтабызбы тыйып койсоңуз жакшы болмок да. Тагыраак айтканда, пайдаңар жокпу, зыяныңарды да тийгизбей эле койсоңор болмок. Мына силердин аяңардан канчалаган адамдар азыр зыян тартып атат да. Буга зыян тарткан адамдарга же депорт болгон адамдарга сиз үй бүлөсүнө салымыңызды кошо албайсыз. Жана ошондой эле сиздин партияңыздагылар, Орозайым жана башка, Эркиндеби жанагылар. Мындай нерсени башка партиянын адамдарына да айтмакчымын да. Ушундай нерсени Кыргызстанда жасай бергилечи. Бардак болсоңор Кыргызстанда боло бергиле, мына жерге келип, ушу Кыргызстанга үй бүлөсүн багып аткан, Кыргызстанга акча жиберип аткан адамдарга силер зыян келтирбегиле. Ансыз деле пайдаңар жок. Силерден сураныч. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Ушул видео обращенияны жиберип койсоңуздар, уккан көргөндөр жакшы болот эле. Эгер бийликке жетсе, кайсы бийлик келбесин, мыйзам ченемде иштесин. Кайсы бийлик болбосун, биз колдогонго муктажбыз. Себеби биздин Кыргызстанда стабилдүүлүк биринчи орунда турат деп ойлойм да.